Биздин жаңы конуштардагы отоплениясын, жылытуу системасын газга өткөрүү маселеси. Биз анализ кылып көрдүк, кээ бирки конуштарда газ маселеси чечилсе дагы ошол отопительный котелдордун маселеси чечилбей алган. Себеби биз алардан анализ кылып сураган кезде айтып атат, бул котелдор кымбат экен, 70-100 миңге чейин чыгып кетет экен деген маселе болуп атат. Биз азыр Газпромго биз сунуштарды даярдап атабыз. Негизи Бишкек шаарын bir 26-жыл, анан 28-30-кече мен ушу Газпромдун жетекчисин сүйлөп аткандыктан биз 30-жылга чейин ушу газ таштыруу маселесин баарын тең чечебиз деп. Эми 30-жылга чейин биз күтүп отурбай, биз сунуш киргизели деп атабыз. Бишкек шаарында ушундай смог маселеси болуп аткандан кийин ушу жеке менчик үйлөрдүн баарын тең газдын ичинен газовый отопление өткөрүү маселесин биз сунуштайбыз. Бул 2-3 жылдын ичинде ушу Бишкек шаарын ылдамдатылган темп менен план программаны кайта пересматривать этип, ушул жака көбүрөөк көңүл буралы деп атабыз. Анан элдерден сураганда айтып атат, ушу котел 100 миңди биз төлөй албайт экенбиз, ошон үчүн ушундай кылып пайдалана албай жатабыз. Газга караганда көмүр арзаныраак экен, ошон үчүн биз көмүр жагып атабыз дегенде. Кээ бирки жаңы конуштарда 100% газифицированный котелдору болсо жакпай көмүргө, себеби көмүр арзаныраак экен деп атат. Анан жана 100 миң сомдук котелду төлөй албаганда учурлар абдан көп экен. Биз ошону сунуш кылалы деп атабыз. Ушул жанагы тарифке эле, ушу газдын тарифине 1 сом болобу, 1 сом 50 тиын киргизип коюп, анан котелду дагы чогуу комплексине Газпром менен чогуу чечип, источник финансированиясын карасак деп ойлоп атабыз.